Саламатсыздарбы, парламентаризм сабактары талкуубузду баштайбыз. Биз бүгүн аба жолдорундагы коопсуздук маселесин кеп кылабыз. Студиябыздын коноктору Жогорку Кеңештин транспорт, коммуникациялар жана курулуш боюнча комитетинин төрагасынын орун басары Данияр Төленов, депутат Алтынбек Жунусов жана авиация тармагындагы көз карандысыз эксперт Таалайбек Окенов. Кош келдиңиздер. Мына Кыргызстандын 20 жылдык тарыхында бардыгы болуп 14 ушул авиа кырсык катталыптыр. Алардын ичинен 7 адам өлүмүн алып келиптир. Эң көп адам өлүмүн алып келген 2008 жылы 24 августунда жүргүнчү учак кыйрап 64 киши каза болуптур. Ал эми мына кече апта башында 16 январдагы Дача суу айылындагы кырсыкта болсо мына 38 адам каза болгону айтылып жатат. Эми мындан ары ушул кыргызстандыктар ушул аба жолдорундагы коопсуздугу сакталуу болобу? Мындан ары эмне кылыш керек? Ушул мыйзамдык жактан кыргызстандыктар ушул сыяктуу кырсыктардан корголгонбу, Данияр мырза? Биринчиден туура айтасыздар. Биздин кыргыз элибиздин башына ушундай бир чоң кайгылуу нерсе болду. Ошо кырсык болуп, мына бүгүнкү күндө 30дан ашык биздин кыргыз жарандарыбызды жоготуусун алда турабыз. Биринчиден ошо биздин ушул туугандарына, жакындарына көңүл сөз айтып кетебиз. Ошо кайтыш болгон биздин жарандар жаткан жери жайлуу болсун, ушундан ары жамандыктар болбосун. Анан тууган уруктарына, жакындарына ошо сабырлык тилейбиз. Анан өзүбүз жактан айтып кетсек, бүгүнкү күндө аэропорттор негизи аба кодекс негизинде иштешет. Аба кодексте бүгүн бузуулар анык эле көрүнүп турат. Себеби аба кодекси негизинде аэропорттон 33 километр ары үйлөр же имараттар салыныш керек. Имараттар салынса деле 30 метр бийик болбош керек. Бул эми бүгүн дачный поселок болуп, бул союз мезгилде берилип калган экен дачаларга деп. Анан мына баарыбызга белгилүү болгондой, бүгүнкү күндө ошол жерде биздин көптөгөн жарандарыбыз барып жашап калып, ушул кырсыкка ээ болуп калышты. Ошондуктан бүгүнкү күндө биз эң негизги жумушубуз ушул жердеги биздин жашап аткан жарандарыбызды көчүрүү максатын биз коюп атабыз. Себеби бул нерсе ошол 5 созувда, анын алдыңкы созувдарда каралган экен. Бул уже мындай айтсак, уже бүтүп калган эле жумуш. Мына бүгүнкү күндө токтолуп калып, мына ушундай бир жаман кырсыкка ээ болдук да. Ошондуктан биз буну токтотпойбуз. Бүгүнкү күндө эң негизги биздин максатыбыз ушуну кайрадан көтөрүп чыгып, ушу биздин жарандарды ошол жерден көчүрүп кетүү, башка жерден ошо өкмөткө бүгүн кайрылуу жасадык. Эми протокольный бир поручение беребизби? Ошон боюнча иштейбиз. Ошолорду башка бир жерден жер бөлдүрүп, ошол жерге бир үйлөрдү салып, алар Жогорку Кеңештин жыйынында ушул тууралуу талкуу болуп, депутаттардын айрымдары көтөрдү. Так ушул маселеден баштайлы. Эң биринчи кезекте ушул кырсыктан кийин аэропорттун тегерегиндеги үйлөрдү башка жакка көчүрүү маселесин чынында кайрадан колго алалы, баардыгыбыз чогуу чаран иштейли деген сунуштар айтылды. Бирок жалпы эле бул Бишкектеги Манас аэропорту эле эмес, бүт Кыргызстандагы баардык аэропорттун тегереги жөнүндө, ошондой эле стратегиялык объектилерде жайгашкан, ээленип алган үйлөр тууралуу, жерлерди трансформациялоо тууралуу маселелердин баардыгын комплекстүү карайлы деген дагы сунуш айтылды. Мына Алтынбек мырза, сиз ушул маселенин комплекстүү чечилиш жолун көрүп турасызбы, же болбосо бул баардыгын чогуу карайбыз деген маселе абдан создугуп кетиши ыктымалбы? Жогоруда окуя көрсөттү. Аэропорттун бул өтө кооптуу, ар бир мына кырсык болуп калышы мүмкүн. Себеби мына статистика көрсөтүп атат. Дүйнө жүзүндө дагы авариялар болуп турат. Бирок мындай комплекстүү чечкендин өзү туура эмес. Ар бир аэропортко отдельно биз өзүнүн чечимин карашыбыз керек. Мисалы, биз билгенен Ош аэропортунан азыр Өзбекстандын территориясынан кирип барып, кайрылып конот. Ал аэропорту дагы башка жакка көчүрөбүз деп атат. Ал жактан дагы ушундай техникалык жанагындай параметрлерин карашыбыз керек. Ошол эле мисалы Тамчыда биз билебиз, ал жакта азыр жолдун боюна чейин пансионаттар салынып келатат. Ал дагы кооптуу. Бирок бул жерде бир требование бардык аэропортторго бирдей болуш керек. Мына жогорку кырсыктан кийин эми жана дачный поселокто кайра ошол үйлөргө кайра деле там туруп калбаш керек. Башка жерден жер берилип, ушундай бир
кайталанган бул кырсыкта кайталанып калса кайра да ушундай последствиялар болбош керек. Муну менен өкмөт чечкиндүү чараларды көрүш керек. Себеби аэропорттор жакшы эле акча көрөт. Биз эле ошол мисалы биз ар бир жарандан $10 $15 көтөрүлгөндө дагы биз суроолорду бергенбиз. Бул акчаны эмне себептен бизге ошондо аэропорттун жетекчилери менен дагы түшүндүрмөлөр, мындай ооз-эки түшүндүрмөлөр болгон. Техникалык оснащениябыз начар, ошол эле башка оборудованияларыбыз, аэропорттун ар бир кар тазалагандан баштап ушул башка техникаларда кымбат болот деп биз ойлогонбуз. Ушул службалар, ошо өрт өчүргүч, дагы медицина булардын өздөрүндө жакшы оснащение болуш керек. Мына бүгүн жанындагы айылга кулап атат. Эгер аэропорттун өзүнө кулап калган болсо деле ошол Бишкектен өрт өчүргүчтөрдү күтүп отурушу өзү туура эмес деп ойлойм. Себеби ар бир аэропорт ошондой службалар менен өздөрү камсыз болуш керек. Мына сиз Талабек мырза авиация тармагында көп жылдардан бери иштейсиз. Ушул авиация тармагынын маселелери тууралуу ар дайым айтып жүрөсүз коомчулукка. Кыргызстандын ушул аэропорттору, негизи ушул аба жолдору, аба каттамы системасы бул Советтик Союз учурунда баары курулган. Ошол эле аэропорттордун баардыгы. Ушул аэропорттордун баардыгы Манас аэропорту баш болуп, эл аралык стандарттарга жооп береби? Албетте, Манас аэропорту эл аралык стандартка жооп берет. Бирок ал мындай учуу коопсуздук жагынан жооп берет. Бирок көп аэропорттор мына алдыга кеткен. Мына коңшу эле Алматаны алып көрөлүк. Мына азыркы кырсыкта ушул аба ырайы туман болуп, учкучтарга кыйыныраак болуп калды коңгонго. Бирок ошол мисалганда Алматада эле жаныбызга кошуна аэропортто ал ошо инструментальный система посадки деп коет. Алардыкы биздикине караганда бир даражага жакшыраак совершенный система да. Ошон үчүн мүмкүн ал система болгондо бизде мүмкүн мындай окуя болбойт беле. Бул дагы бир өзгөчө бир суроо. Бирок негизи мен авиация жөнүндө мындай деп кетет элем да. Мына азыр кырсык болду, чоң кырсык болду да. Бирок биз ушул кырсыктын эле кантип ушуну жойсок, мисалга элдерди кандай көчүрөбүз деп баягы окуядан кийинки болгон немелерди көп карап атабыз да. Бирок биз окуяга дейреки кандай чараларды көрүш керек, учуу коопсуздугу жагы кандай болуп атат. Мына биздин авиация 11-жылга кетти. Европанын кара тизмесиндебиз. Бул эмне үчүн маселе өзгөчө бир карап чыкпайт? Эмне үчүн ушул мисалганда мен өтүнөт элем азыркы урматтуу депутаттарга ушул мамлекеттин алдында, тиги өкмөттүн алдында ушул суроолорду көтөрүш керек. Эмне үчүн биз 11-жылга кеттик? Азыр кошуна Казакстанды алып көрөлүк. Биз 2006-жылы кирдик кара тизмеге, азыр деле кара тизмедебиз. Андан да кыйыныраак. 2015-жылы комиссия келгенде, 14-жылы комиссия келгенде, ИКАОнун комиссиясы келгенде, бизде учуу адамдын, жүргүнчүлөрдүн өмүрүнө түздөн түз коркунуч бар деген жыйынтык кылып кетти. Бул маселени эч ким караган жок, өкмөт. Эмне үчүн биз кара тизмедебиз? Анткени учуу коопсуздук жагынан биздин эл аралык стандарттарга бир Кыргызстандын шарты жооп бербейт. Мына ушул жерден депутаттарга суроо пайда болуп атат да. Сиздер мына жакшы аба кодексин кабыл алып койдуңуздар 2015-жылы. Бирок алардын толук аткарылышын эмнеге көзөмөлгө албайсыздар? Ушул эле мына Талайбек мырза айтып аткан кара тизме маселесин эмнеге козгобойсуздар? Азыр бул тармакта абдан көптөгөн маселелер айтылып атат да, эксперттердин баардыгы ачык айтып атышат. Мындан кийин эмне кыласыздар эми? Кандай болот? Бул маселени биз комитетте бир-эки жолу көтөргөнбүз. Гражданский авиациянын башчысын чакырып бул маселени койгонбуз. Ал бир-эки жолуучуларга чет мамлекетке чыгып, ошо ИКАОнун өкүлдөрү менен, ошол МАКтын өкүлдөрү менен жолугушуп, ушул иш-чаранын үстүнөн иштеп келип аткан. Себеби туура айтасыз, мына көп жылдан бери биздин көп компаниялар кара тизмеден чыга албай жүрөбүз. Буга жараша өздөрүнүн бир көйгөйлөрү бар экен. Ошо көйгөйлөрдү чечүү, ошо проблема чечүү максатта биз бүгүнкү күндө ошол комитеттин талкуулоо кылып, анан биз өзүбүздүн көз караштарыбызды, сунуштарыбызды бергенбиз. Иштеп чыгып, кайра ушул чыгуу, ошо кара тизмеден чыгуу максатта бир ийгиликтүү бир иштерге иштейли деп. Мен дагы кошумчалап кетейин. Бул кара тизмеге киргендин бирден бир себептери ИКАО баягы көп өзүнүн требованияларын коюп туруп, ошонун бирден бир себеби бул мыйзам
тарабынан дагы ошол жанагы сиз айткан коопсуздук да башка мыйзамдары дүйнөлүк стандартка туура келбей 2015 жылы ошол мыйзам кабыл алыныптыр. Бирок бүгүнкү күнгө чейин ошол гражданская авиация да Минтранс ошол кызыктарын көрбөйбүз да. Мисалы биз тараптан Жогорку Кеңештен ошол айтылган мыйзамдарды кабыл алып бердик. Жок, андан наркы кылган иштери өзүнүн коопсуздугу боюнча ошол кара тизмеден чыгуу боюнча план программасы, маселелер чечүү боюнча бир өкмөттө жыйын болуп, чечим болгондагы бизге келип, комитетке келип мындай алгылыктуу да жооп ала алган жокпуз. Эми бул маселенин үстүндө чечүү үчүн мен ойлойм, мындай бир эле адамдын же бир эле министерствонун кызыгы эмес, бул жалпы биздин кыргыз авиациясынын кызыгы болуш керек. Себеби ошону менен биздин авиация өнүкпөө эмес, артка кетти кайра. Себеби мына ошол эле коңшу Өзбекстанда не деген жаңы самолеттор алынып, бардык тарапка учуп атат. Биз Тажикстан, өнүкпөй калган Тажикстан дегенде жаңы самолеттор алынып учуп атат. Эми ошолорду биз жалдап, биздин Кыргызстандын квотасы менен учат деп мен де бир ошолор кызыктар адамдар бар сыяктуу сезилет. Бул жерде негизи мына сиз айтып аткан кемчиликтердин баардыгын эксперттер деле айтып атат да сырттанчы. Бирок эң негизги ошол өкмөткө, жанагы атуулдук авиацияга таасир этүүчү депутаттар эмеспи? Сиздер мисалы биринчи жолу мындай жооп ала албагандан кийин, мыйзам ошол аба кодекси аткарылбай жаткандан кийин дароо эле чакырып ошол маселени ошол 2015 жылдан баштап эле чечиш керек эмес беле? Биз мына ушул комитетке депутат болуп келгенбиз. Биз комитетке ушул маселени 3 жолу да көтөрдүк. Эми биз өзүбүз барып чечип салчу маселе эмес, ЭКАО менен кат жазышып атабыз, айткан маселелерин чечип атабыздан башка бүгүнкү күнгө чейин мына бир дагы алгылык жоогун ала элекпиз. Уруксат берсеңиз, эми мына 15 жылы мына Эркин Исаков ошондо директору биздин агентствонун директору болуп турган. Ошол убакта биз ушу жумушту баштаганбыз. Ошол биз авиакодекстин иштеп чыгып, кийин авиационный правиларды, жаңы госпрограмманы иштеп чыгып, көп немелерди кылганбыз. Бирок баягы авиациядагы ушундай реформа жүрбөсүн деген дагы мамлекет жагынан, мисалында мен Жомарт Оторбаев ошондо премьер-министр эле ошого мен кат жазып ийгем. Кандай чараларды колдонуш керек ушул учуу коопсуздугун жогорулатыш үчүн. Бир айдан кийин кат кайра мага кайтып келди. Эчтеке чара көрүлгөн жок. Мен дагы бир мисал келтирейин. Мына Казакстан, биз 6-жылы кирдик. Казакстан 9-жылы кирди кара тизмеге. Казакстан былтыр чыгып кетти. Казакстан чыгып кетти, бизден кийин кирген Казакстан. Мен айтып коеюн, Кыргызстан кара тизмегидей дүйнө жүзүндө мындай мамлекеттер саналуу эле. Мавритания деген мамлекет 2 жылда чыкты кара тизмеден. Биздики 11 жыл. Мен кандай десем, как авиацияда мен уже 45 жыл болот быйыл иштегеним. Өзүм 27 жыл учкуч болуп иштедим. Азыр учуу коопсуз жагынан эгерде биз азыр туурадан туура срочный түрдө чараларды көрүү неме колдонбосок, мондай трагедия кандуу кайрадан Эң биринчи кадам эмне болуш керек сиздин оюңузча? Эң алгачкы кадам эмнеден башташ керек? Биринчиден, гос органдарга, жанакы биздин воздушный кодекс боюнча бир статьясына киргенбиз. Финансированияны кандай чечип бериш керек? Ошонун жолдору бар. Мисалында, силер авиацияга, аэропортко $5 кошуп бериңер. $10 $15 алып атат. Алар баягы оборудование сатып алабыз андай мындай деп атат. Биз ошол авиакомпаниялар төлөсө, аэропорт төлөсө, аэронавигация төлөсө, бюджеттен акча албай, финансированияны көбөйтүп агентствага, ошол жака квалифицированный кадрларды алып, ошолорду жакшынакай үйрөтүп, ошолордун авиакомпаниялар жакшылап көзөмөлдөсө, учуу коопсуздугу жакшы болот эле да. Анын бүт шарттары кандайча биз учуу коопсуздугун оңойбуз, ошол эле учуу коопсуздугун оңсок кара тизмеден чыгабыз. Бул эки бири менен байланышкан маселе болот. Бул өзгөчө, бул каржылоо маселеси. Муну канча жолу коюлуп атат, тиги воздушный кодексте ушундай статья бар. Бирок эмчиндер ал аткарылбай атпайбы? Соңку кырсык ошол жанагы кара тизмеден чыгуу аракетин эми ан сайын кечеңдетпейби, ошого залалыкасын тийгизбейби? Бул маселени сиз жакшы айтып кеттиңиз. Биз ушу комитетте карап атканда ошол бул баягы закрытый акционерное общество болгон байланыштуу. Булар мамлекетке дивиденд төлөйт, ошо түшкөн пайдадан. Бүгүнкү күндө аэропорт Манаска 2 миллиард сомдон ашык киришеси бар. Биз ушул маселе көтөргөнбүз. Себеби мыйзам боюнча 25%га чейин
Бұлар өздеріне өнігісін алып қалып, қалғанını мемлекет төлеп беріш керек. Біз ошоны 50%-ға чейин көтөрүп берейли дегенбиз. Ошо 50%-га чейин ошо аэропорт өзүнө калсын, ошол акчаны булар именно мына бүгүнкү күндө өнүккөнгө, анан ошо биздин мына бүгүнкү күндө пилотторубузду, ошол жерде аэропорттогу адистерди чет мамлекетте окутуп, ошолорго жакшы сертификаттарды алып берип, ушул учук коопсуздукка бир багыт ачып берели деп бир маселелер көтөргөнбүз. Эми Кудай буюрса, дагы ушул маселе боюнча мына баягы башыңа ушундай бир жаман иш түшмөйүнчө ойгонуп өткенсиң, мына биздин кыргыз элибиз баарыбыз ойгонуп, биз эле бүгүн өзүбүз ушул бир иш чараларыбызды иштеп чыгып, ошону аяга чейин алып чыгып, ушул каражат маселесине биз чоң бир көңүл бурабыз деп турабыз. Сиз ошол мисалы кырсыктан кийин, Дача суу айылындагы кырсыктан кийин жанагы ошол эле өрт өчүргүчтөр маселесин козгоп чыктыңыз. Ошол тууралуу мисалы ошолордун шарттарын жакшыртыш керек, техникалык жабдууларды жакшыртыш керек деген маселени көтөрдүңүз. Андан сырткары ошол эле аэронавигация системасы бар. Ошол Кыргызстандыкы жанагы Талайбек мырза айткандай, кээ бир башка коңшу өлкөлөрдүкүнөн артта калып атат. Ошол жабдууларды жаңылоо, заманбап технологияны алып келүү жагынан жогорку кеңеш мисалы сиз депутат катары эмне кыласыздар? Же бул кырсыктан кийин, убакыт өткөндөн кийин бул маселе кайрадан унутта калып калышы ыктымалбы? Ар бир кырсык болгондон кийин мындай комиссия чогулуп, анан мунун жыйынтыктарын жасайт. Эми мен авиатор эмесмин, мисалы спец эмесмин, бирок ушул спецтердин ошол жактагы өзүнүн тармагындагы баягы адамдардын айткан сөзүнөн биз да мисалы жыйынтык чыгарып, сөзсүз мындай кырсык кайталанбаш керек деген шарттарды коюшубуз керек. Биринчиден, бул самолет мындай жаңы самолет. Дүйнө жүзүндөгү өнүккөн өлкөлөрдөгү Боингдин эң акыркы моделдери. Мындай самолетту адамдын катышуусу жок, өзү кончу самолет бул. Туурабы? Бул мисалгыча россиялык эксперттердин жыйынтыктарын окудук. Алар айтып атат, бул өтө акылдуу самолет. Бул адамдын катышуусу жок, конуп, кайра ошо өзү определять этип расстоянияны. Гонконгдон бери 6 саат учуп келип эч нерсе болбой, ошол жерде кончу самолет. Бул жерде погодалык жанагы, анан экинчи экипажды айтып атабыз, эми алдын ала бирөөнү күнөөлөп, же бир нерсе сиз айткан аэронавигациябыз туура эмес, же башка деп айтыш эрте. Ошон үчүн комиссиянын жыйынтыгы чыккандан кийин биз дагы комитет өзүбүз тараптан дагы сунуштарды киргизип, мындай кырсыктар кайталанбас үчүн биз дагы көп катуу ушул сунуштарды требованиялар коебуз. Кырсыктардын баарында эле көбүнчө мына айтып атпайлы 14 кырсык болуптур. Көбүнчө жанагы аба ырайынын татаалдыгы, анан кийин ошол адам фактору же пилоттун катасы да болуптур. Мына 2008 жылдагы бул пилоттун катасы деп ошол экипаж мүчөлөрү соттолгон, туурабы? Анан кийин азыр деле мисалы ошол жыйынтыкты күтүп атабыз, бирок ошол жыйынтыкты күтпөстөн туруп Кыргызстан өзү бул окуяга байланыштуу эмес, жалпы эле ушул авиация тармагындагы баардык аэропорттун коопсуздугун, ошол аэропорттун тегерегинде жашаган адамдардын коопсуздугун мындай ойлоно турган, ошого кам көрө турган бир кадамды кантип жасаса болот? Жогорку кеңеш мисалы кандай салым кошо алат? Мына коопсуздук боюнча айтып кетсек, мына бүгүн өзүңөр деле күбө болдуңар. Бул маселени биз көтөрүп чыктык. Эми негизи ушул бүгүн ошо дачный поселок деп көчүрүү максатта азыр турат алдыбызда. Ошону көчүрүү себеби депутаттар ошол дачаны көчүрөлү деген сунуш берели деп атасыздар. Ошону көчүрүп, ошону мыйзамдуу кылып көчүрүп, ошол жакта анан өкмөт тараптан бир үйлөрдү салып, алар көчүрүү максатта. Себеби эми аба кодексине караганда таянсак, мен башында айтып кеткендей, аэропорттун территориясынан ошо 3 километр аянтта эч кандай курулуш болбош керек. 3 километрдин арагында курса деле 30 метрден бийик курбаш керек деген нормалар бар да. Ошол нормаларды биз сактап, бүгүн сактасак, мен ойлойм ошондо көптөгөн бир ушундай кырсыктардан биз. Демек, эң биринчи кадам бул ошол Дача суу айылын башка жакка көчүрүү болот экен да, туурабы? Ал эми башка аэропорттун тегерегиндеги ошондой жакын жашаган конуштарды дагы көчүрүү маселеси андан кийин чыгышы ыктымалбы? Аны чечүү мүмкүнбү? Эми бул жакта башка аэропорттор менен эми бул аэропортту да салыштырып болбойт, себеби бул жакта дагы грузовой чоң самолеттор конот. Эми мисалы мындай самолеттор Нарынга же Караколго коно албайт. Себеби ал жака жеңил самолеттор.
конот. Эми бул международный чоң стандартта самолеттун тегерегиндеги ошо жогоруда айтылган требованиялар сакталыш керек. Негизгиси анда Бишкек болуп калат турбайбы? Манас. Мен ойлоп атам, азыр бул Манастын өзүнүн конушу бул туура эле жерде, тегерегинде айылдар аз. Эми жанакы эле бул кичине дачный поселок болбосо. Алматанын аэропортун караңызчы. Учуп чыкканда эле шаарга учуп чыгат. Стамбулдун аэропортун карагылачы. Негизги бул тегеректеги айылдарда проблема эмес. Проблема ошол учактарда, учкучтарда, аэропорттун иштешинде. Биз ошол жагына көбүрөөк көңүл бурушубуз керек да, анан жанакы тиги көчүрүп бияктан бияктан ушу менен бул маселе чечилбейт. Ушул учуу коопсуздугун биз көзөмөлгө өтө чоң деңгээлде караш керек да. Мына мен Кур дегенде эми жанагы аба кодексинде жазылып калган 3 километрден кем эмес алыстыкта жайгашыш керек. эми закондор аткарылыш керек десек болот да, эң негизгиси. Ошону сакташ керекпи деген суроо болду эле да. Мындан сырткары да мисалы заманбап технологиялык жабдуулар боюнча эмне кылса болот? Кандай сунуштарыңыз бар? Мисалы ушул эле биздин Кыргызстандагы баардык аэропорттор жооп береби? Канча проценти жооп берет? Сиздерде маалыматтар барбы? Көп аэропорт, мисалы аэропорт Манас жооп берет, мисалы Ош аэропортто да көп маселелер бар. Учуу коопсуздугу жагынан дагы. Башка аэропорттордо бар. Бирок мен айтып кетет элем, негизги бул мамлекет ушул жана ушул авиация боюнча госпрограмма иштеп чыкты деп атпадык. Биз иштеп чыккан госпрограмманы четке кагып, башка госпрограмманы кабыл алды. Эми ошол кабыл алган госпрограмма аткарылсын да. Закон воздушный аба кодекси аткарылсын, ошо госпрограмма аткарылсын. Кичине авиацияда реформа жүрүш керек да. Анан азыр биздин учкан самолеттордун техникалык жагынан кандай көзөмөлдөнүп атат? Учкучтар кандай даярданып атат? Кандай ошол учкучтардын даярдыгы эл аралык немеге стандарттарга жооп береби? Ошондой көп маселелер бар. Ошону эми кандай десем, бизде эми үчүндүр чаржайт биздин система гражданская авиация. Мисалы аэропортду алып көрөлүк. Аэропорт бул өзүнчө государство деп коет орусча айтканда. Мамлекеттин ичинде. Булар чыныкканда аякка түздөн түз жогору жактан шайланат дагы, эч кимге баш ийбейт. Агентство гражданского баш ийбейт. Кыргыз аэронавиация адагы бир өзүнчө неме, авиакомпаниялар өзүнчө. Негизи мен ойлоп атам, бүт башка мамлекеттерде аэропорт, аэронавиация бүт баары ушул жарандык авиациянын мисалында ушул немеге баш ийиш керек. Бир орган болуш керек да. Мисалында Минтранс деле. Минтранс деле мисалында аэропортду башкарбайт, айтып коеюн. Минтранста башкара тургандай авиационный специалисттер жок. Бу кандай система управления? Мисалында жарандык авиациянын немеси, департамент агентствосы Минтранска баш ийет. Минтранста бир да авиационный специалист жок. Бу кандай башкаруу болот? Ошондой көп маселелер бар. Чындап эле мына жарандык авиация маселесин караганда көп жылдар бою бул авиацияны эле унутуп, анын жетекчисин дайындоо маселеси аябай курч болуп келет да. Ошондой эле кечип койсоң, бир кошумча. Мына биз 10 жыл болдук, кара тизмеде. Ошонун ичинде 8 директор алмашылды. Бул эмне деген сөз? Ким чыга алат кара тизмеден? Ар кимсе келет дагы эртең чыгам деп убада берет. Мына телевидение каналдарды карап көрүңүзчү. Баары чыгып сүйлөйт. Биз эртең чыгабыз кара тизмеден деп. Бир жыл айын жумуштан кетет, калды ошондон жаңысы келет. Ошо парламентте ушул маселени караганда, ушул авиация тармагындагы башкаруу системасын өзгөртүү маселеси да козголушу ыктымалбы? Туура айтасыз, бул козголот. Себеби бүгүнкү күндө биздин кээ бир депутаттарыбыз ушул маселени көтөргөн. Ошо бүгүнкү маалыматтарды угайлы парламентте деп. Эми бүгүнкү күндө ал жерде чоң жумуш болуп атат. Өкмөттүк комиссия түзүлгөн, өкмөттүн мүчөлөрү баардыгы ошол жерде штабта отурушат. Ошондуктан биз бүгүн аларга тоскоолдук кылбай, ошол жыйынтыктын акыры чейин жеткизели. Ошол кайсы эмне күнөөсүндө болгондугун билип, анан буну мен ойлойм бир терең парламентте карайбыз. Ошондой эле өкмөттү чакырып, ушул өкмөт жактан кандай көзөмөл болуп атат. Мына сиз эле жакшы айтып кеттиңиз. Мына бүгүнкү күндө эгерде 8 жетекчи 10 жылда алмашкан болбосо, ошол 8 жетекчи эч кандай бир салымны же бир ошол кара тизмеден чыкканга бир салым кошулбагандыгы көрүнүп турат. Ошондо мен ойлойм, бул бир чоң бир сигнал болду биз үчүн. Ошондуктан мен ойлойм, буну бир чоң бир заседание өзүм парламентте карап, өкмөттүн башын чакырабыз, же кандай болуп ошону чакырып, ошону так маалымат алып, бүгүнкү күндө суроолор көп депутаттарда. Ошондуктан мен ойлойм, бул бүгүнкү күндө дагы бул нерсе дагы көп парламентте козголот деп. Ушуну менен бизге бөлүнгөн убакыт соңуна чыгып калды. Маеңиздерге чоң рахмат. Биз бүгүн Кыргызстандагы
Аба жолдорундагы коопсуздук тууралуу маселелерди талкууладык. Студиябыздын коноктору депутаттар Данияр Төленов, Алтынбек Жунус уулу жана авиация тармагындагы эксперт Талайбек Окенов болду. Дагы бир ирет ыраазычылык билдиребиз. Саламатта калыңыздар.